Муса Рыскулбеков атындагы Кыргыз экономикалык илимий изилдөө университетинин 70 жылдыгына карата экономикалык реалдуулуктун жаңы чакырыктары деп аталган эл аралык илимий практикалык конференциясы өтүп жатат. Жыйын Кыргызстандын жана башка өлкөлөрдүн социалдык экономикалык өнүгүүсүнө салым кошкон илимий изилдөөлөргө багытталган. Иш-чара академиялык диалог, тажрыйба алмашуу жана экономика тармагындагы жаңы идеяларды өнүктүрүү үчүн мыкты аянт экени белгиленди. Катышуучулар экономиканын жана билим берүүнүн актуалдуу маселелерин талкуулоого баалуу салымын кошуп, уникалдуу изилдөөлөрдү жана тажрыйбасы менен бөлүшүүдө. Аталган окуу жай экемендүүлүк доорунда жарыяланган баалуулуктарга бекем карманган экономикалык кадрларды даярдоо боюнча алдыңкы жогорку окуу жай экени айтылды. Эмгек өндүрүлүмдүгүн жана илимий билим берүү ишинин сапатын жогорулатуу максатында министрлер кабинети тарабынан университеттин курамында Улуттук илимдер академиясынын экономика институтун, Бишкек финансылык экономикалык академиясын, бизнес жана социалдык өнүгүү академиясын кошту. Мындай өзгөрүүлөр өлкөнүн экономикасын өнүктүрүү боюнча мамлекеттик органдардын ишине активдүү аралашууну, заманбап трендтерди, стандарттуу эмес чечимдерди колдонууну, окутуу программаларынын мазмунун модернизациялоону талап кылат. Бул окуу жайда ошо мамлекеттик окуу жайлардан биринчилерден болуп, экономикалык багыттап программаларды ошо эл аралык рынокко чыгарыш үчүн англис тилинде дайындап баштаганбыз. Бүгүнкү күндө ошо англис тилинде толук 4 тайпабыз окуп жатат. Бул эл аралык финансы, эл аралык туризм, эл аралык соода саттык жана бизнес башкаруу багытында студенттерибиз окуп, бүткөндөрү магистратураны чет өлкөдө. Бул АКШ мамлекети, Канада жана Европа мамлекеттеринде азыркы күндө магистратураны улантып, илимий изилдөө иштерин улантып жүрүшөт.